мен могу кыргыз тили жөнүндө видеолорду чыгарсам, кээ бир адамдар мындай хейт комменттерди жазыптыр да, орусча билбейт экенсиң же кыргызча билбейт экенсиң, нормально сүйлөй албайт экенсиң депчи. Анан ошол моментте мен эмени ойлоп кеттим да, көп убактарда бизге бирөө келип туруп хейт коммент айтып койсо, аны биз оскорбление катары кабыл алып, биз мындай өзүбүздү мындай кемсинтип, мындай мен чын эле ошондоймун деп бирөө келип туруп сен семизсиң деп, например, ушинтип айтып койсо, биз өзүбүздү мындай ойлоп, ичибизден кичине жаман болуп, ошону ойлонуп жаман болуп калабыз. Бирокчу азыр мен бир эмени ойлоп эстеп кеттим. Бирөөнүн выступлениясында айтат да, эгерде сенин чачың кара дейт да, анан бирөө келип туруп, бул эмне деген чач, могу сен кызыл чачың эмне деген чач деп туруп сага келип бирөө айтса, сен ал жерден өзүңө кабыл албайсың дейт да, ал хейт комментарийди. Сен өзүңдү кемсинтип баштабайсың ал үчүн переживать этип. Неге дегенде, анткени сен билесиң то, что сенин чачың кызыл эмес, ал адам сен жөнүндө туура эмес мненияны айтып атат, туура эмес нерсени айтып атат. И сен ал чындык эмес экенин билип туруп, ал комментарий үчүн сен обижаться этпейсиң, тартынбайсың. И ошондон эле менин эмем жаңы эле эмнеге мен ушуну эстеп кеттим. Мага бирөө жазып атат да, орусча билбейт экенсиң, орусча сүйлөй албайт экенсиң депчи. Бирок мен андай комментарийлерге вообще мындай көңүл деле бургум келген жок, бирок айла жок бурдум, бирок алга мен таарынбайм деле да андай сөздөргөчү. Анткени мен билем да, мен 11-класс орусча окуп, орус тилинен олимпиадник болоюн деп, мен орус тилинде деңгээлимде өзүм билем да. И ал ошондой бир комментарий айтса, ал чындык эмес экенин билип, мен ага таарынбайм. И вот ушундай эле аналогияны башка деле нерселерге өзүбүзгө мындай жашообузга применять этсек болот окшойт да. Анткени көп учурларда башка адамдар өздөрүнүн ой пикирин айтса силергечи, силер тууралуу, особенно силердин внешностиңер боюнча же какой-то бир характериңер боюнча, силерди кемсинтейин деп, бир нерсе кылайын деп айтса, өзүбүздүн психикабызды сактасак болот да. Анткени билебиз, алар чындыкты айткан жок. Силер просто өзүңөр билесиңер, то, что силер андай эмессиңер, силердики андай эмес экенин билип туруп, ошону таарынбай ага негативный ойлоруңарды, энергияңарды кетирбей эле койсоңор болот. Ушул ой мага жашоомдо аябай көп жардам берет да.